Мына бул жак биздин ашканабыз. Азыр тамакка башат эле. Конокто. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Кандай ясалма? Как вас дыхание? Отлично. Все устраивает. Чисто, уютно. По-домашнему. Природа замечательная. Все идеально. Бул жакта болсо биз баардыгы үйдүкү, баардыгы үйдө жасалат мынакей. Ашкана турбайбы бул жак, Бул жак ошо ашканасы. Шеф-повар апаңызбы? Бул жакта үйдө тамактын баарын өзүбүз менен алып жасайт. Эч кандай повар жалабайбыз, повар албайбыз. Бул жакта карындашым болсо, идиштерин жууп, даярдап, жардамдашып, баарын өзүбүздүн эле ишибиз кылат да. Азиз өзү жашаган үйүн турист тосконго ылайыктап жасаганына 2 жылдан ашкан. Аны тоо туризмин өргө тарткан ишкер десек да жарашчудай. Болгону 21 экенине карабай, конок үйүн жолго коюп эс алуучуларды тартуу менен алек. Иностранецтер менен жолукканда анан кийин мен өзүм көп иностранецтерди бул жака чакырып алып келип калдым. Жүргүлө ушундай менин жерим бар. Мен силерди жакшы жерлерди көрсөтөм. Ошол эле учурда мага англис тилди үйрөткүлө деп көп жолу алып келип калдым. Анан кийин алар жактырып, ушундай конок үйүн ачсаң, ушундай көп киши келсе сага мисалы тилди эле үйрөнүш эмес, ошол эле учурда кандайдыр бир өзүңдүн ушул окууга байланыштуу акчага камсыз кыласың өзүңдү деп ошондон кийин мен конок үйүн ачып ойлонуп калдым. Анткени биздин бул чоң Кемөнөрөнү аябай жакшы жерге жайгашкан, тоолуу, абасы таза, биринчиден борборго да жакын. Мындайча айтканда аябай потенциалы жакшы да туризмге. Анан ошондуктан ошол мындайча айтканда ошол келген волонтерлордун да мотивациясы, ошолордун ойлору кызыктуу болуп бөлүшүп, ошолор менен башталып кеттик десем да болот да. Бул болсо ошо коноктордун жата турган жери. Азыр бул жакта коноктор бар экен. Бул жакта 2 киши жата турган эмес да. Керебеттер да жыгачтанбы? Керебеттер баары жыгачтан жасалган. Мына көрүңүздөр. Бул жөнөкөй эле баары жыгачтын откотору. Калдыктарынан ошо тазаланып, ошолордон даярдалган. Болот. Бул стеналарга кадимки эле биздин чоң Кемөнөн чыккан чийлер. Ошондон эле токуп эринбей. Ошондон жасалган. Баягы баардык экологиялык таза болуш үчүн чийип алганбыз. Бул жакта дагы ошол коноктор көрүшүп. Мына ошол дивандар, туш кийиз, мына бул биздин дайнебиздин туш кийизи. Шырдак. Мындай кошуна эч нерсе деле сатып алган эмес экенсиңер да? Мисалы килем, палас деген сыяктуу. Бүт эле өзүңөрдүкү. Бизге килем, палас керек. Анткени баягы кыргыз стиль, кыргызча болгондуктан баардыгы кыргызча ошого стили, ошого көп басым жасашты. Шырдакка, туш кийизге. Каарманыбыздын туризмге болгон кызыгуусуна англис тили жардам берген. Ал бир эле учурда котормочулук милдет аткарып, келгендерге Кыргызстандын кооздугун айтып бүтпөйт. Ошол келген туристтерге условия болсун, ысык суусу, жаткан жери жакшы, удобный, жылуу, жарык болуш үчүн. Отурган жер, чай ичкен жерлери таза. Мисалы сервис, жакшы сервис көрсөтүшүбүз керек да аларга. Биз алардан эмнени үйрөнөбүз? Мисалы мен өзүм англисче жакшы сүйлөйм, алар менен сүйлөшүп, мисалы үчүн мен өзүм Европага же башка бир мамлекеттерге чыкпасам дагы, ошол жактан келген элдер менен маектешип, ошол жактын кандайдыр бир жакшы жактарын ушул жерден үйрөнгөнгө аракет кылам да. Көрсө 21 жаштагы жигиттин тоо туризмине болгон кызыгуусун маркум Табылды Эгембердиев ойготкон тура. Супара, Чуңкурчак этно комплекстеринен таасирленген Азиз келечекте чоң кеминде да кыргыз жыттанган туристтик борбор курууну самайт. Ал киши раматылык аябай жакшы, бизге жаштарга аябай жакшы шык берди, жакшы үлгү болду. Биз мисалы мен ошол кишинин кылгандарын, ошол кишинин жазагандарын аябай таң калуу менен карап, жанагы жакшы жактарын сиңирип алам да.
Себеп дегенде ал кишинин ушундай азыркы Кыргызстандагы туризмди бренд деп коелучу. Ошол киши ошончо деңгээлге жеткизген киши да. Анан кийинки мисалы бул жактын тоо туризминин потенциалын алсак, мисалы Ысык көлгө эмнеге барабыз? Ысык көлгө 2 күн сууга түшүш үчүн барабыз. Жана бир уктап келиш үчүн да, мындайча айтканда. Мен ойлойм, Кудайым буйрса, ушундай темп менен жылсак Кыргызстанда тоо туризми аябай өнүгөт. Биз жаштар ошону колго алып, ошонун үстүндө аябай иштеп, тажрыйба топтоп, өнүктүргөнгө аябай аракет кылышыбыз керек да баарлап. Каарманыбыздын үй бүлөсү өкмөтсүз эле өз арбайын сокконго эч ак үйрөнгөн. Ошентсе да мамлекеттик деңгээлде жардама күч болсо, Бишкектен 2 саатта жетчү чоң кеминге да туристтер агылмак деп үмүт кылат. Колдо бар алтындын баркы жок деп коет го. Колдо бар алтындын баркы жок деген мисалы бул жерде биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баарын пайдаланбай жатканбыз да. Мүмкүнчүлүк дегенде мисалы эч качан ийгиликти бирөө бизге обещать этпейт да. Мондай ийгиликти бизге обещать этпейт. Анткени ийгиликтин баары ийгилик бар, бирок ошо ийгиликке өзүбүз издеп, өзүбүз изденүү менен, өзүбүздүн аракетибиз менен жетишибиз керек да. Бул жумушту студент болуп жүргөндө эле баштадык. Эч кандай өкмөттөн же болбосо кандайдыр бир уюмдардан акча алып дегендей өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен эле мындайча айтканда өзүбүздүн арбайыбызды согуп эле келатабыз дегендей да. Акырындык менен кыймылдап. Эми мамлекеттен туризмге кандай жардам болду? Мамлекеттик деңгээлде реклама болсо, эми баягы турагентстволар алар өздөрү рекламалаганга аракет кылып жатышат, бирок мамлекеттик деңгээлде рекламалар аз да.